Баарыңыздарга салам. Бүгүн мен 11 каталогда кетирген экинчи заказымдын эмне алгандарымды көрсөтө кетейин. Биринчисинде холодный контактка чыга турган бардык инструменттерди алганмын. Инструменттерден көбүнчөсү летний марафон менен артерларды алып холодный контактка чыгып келдик. Кечүү аябай сонун болду. Ал жөнүндө дагы видео жөнөтөмүн отчет кылып. Азырынча бүгүн экинчи заказымды жөнөтөйүн. Бул айтып берейин, бул биринчиси. Для мытья посуды бирөө грейпфрут, бирөө алманын жыты, прям жыты эми ушунча сонун жыттанат. Жегим келет да, несъедобный да, жалко. Прям сонун да, прям грейпфрут жыттанат. А бул прям зеленый, жаңы жашыл алма болот го. Прям точно жыты ошондой да. Аябай сонун жыттары. Муну 0+ колдоно берсеңиздер болот. Фрукт овощунун баарын ушул сууга чайкап туруп, жуп кайра чайкап жесеңиздер болот. Бардык нерсенин баарын алып кетет. Аябай сонун нерсе. Андан кийинки ежедневка, билесиздер, Фаберликтин ежедневкалары аябай сонун, мага жагат. Мастоп, айымдарга бул мастоп боюнда барларга болбойт, бирок эмчектен чыгарып атканда, баланы ооруп жатканда, эмчектер ооруганда профилактика катары колдонсоңуздар болот. Мен муну өзүм алдым. Балам эмчектен чыгып калган, ошого байланыштуу өзүм ичейин деп алдым. Андан кийинки антиоксидантный комплекс. Бул 30+ кетет, даже 35+ кетет. Ошондуктан муну апам алдым. Раковый клеткалардын олгонушун алдын алып, денсаулыкту чыңдайт, изнутри жашартат да. Эгерде биз сыртыбыздан эле уход кыла турган болсок, именно изнутри жашартат. Муну ичкенден кийин кадимкидей сонун результат болот. 2 жумадан кийин результатын өзү көрсөңүздөр болот. Вообще сонун средство. Андан кийинки дозатор. Ачылат, жабылат, идиш жууганга же именно плитка жуугандарга коюп койсоңуздар деле болот. Дозаторду коюп, ошо менен чайнап ала берсеңиздер болот. Бул ачылып жабылып турат, получается. Ачып жаап койгондо бул балага эч ким кармай албайт да. Ал чай сурай кетет эле экен. Андан кийинки зубный щеткалар. Мен зубный щеткаларын аябай жакшы көрөмүн. Вот именно с ионами серебра мага аябай жакты. Жумшак экен. Тишке эч кандай зыянын келтирбейт экен. Мага ошонусу жакты. Андан кийин өзүмө туш алдым. Pearl деген туш экен. Бул жөнүндө дагы айта кетемин. Бетти күндө эртең менен кечинде биз гель умывание менен колдонобуз. И ошондо бизге спонж, бетти, именно бетти жууганга, тазалаганга бул аябай жумшак экен. Прям жумшак экен, бетти сонундуктай жатат. Ошолго андан кийинки зажим. Именно бул зажимди эмне үчүн алдым? Мен бул зажимди именно айнаны бекиткенге алдым. Айна биздин 3 килограммдык айнабыз. 3 килограммдык айнага барабар, 800 граммдык айнабыз бар биздин сонун. Аябай экономичный, аябай көпкө жетет. И ушул зажим менен муну полностью ачып салабыз да, толугу менен ачып салганда, ошону колдонуш үчүн атайын зажим менен бекитип койгонго алдым. Зажимы дагы мындай удобный болуш үчүн да. Айна төгүлбөш үчүн, эч нерсе болбош үчүн ушул зажимди алдым. Муну мындай кылып туруп, мындай бекитип коет экенбиз да. И бул эч чыкпайт экен, тура берет экен, жабык боюнча сонун кылмайт экен. Андан кийинки жакшы көргөн самындар. Мен бүт самындардын жыттарыма аябай жагат. Бул самдар аябай экономичный, аябай көп. 5 алдым. 5 самын алдым. Бул аябай көпкө жетет. На самом деле. И анда сандалия алам да. Андан кийинкиси универсальный салфетка, именно для кухни. Стол сүргөнгө мындай салфетканы алдым. Мындай башкача экен. Необычный материалдагы. Бул бети башкача, бул бети башкача. Эки бети, эки башка. Сонун. Кийинки спонж бетти. Именно для снятия макияжа. Бетти туш коебузбу, чең коебузбу, крем, тоналка бардыгын муну суулап туруп бетти артына сүрүп коебуз. Обычно мен муну өзүм эч нерсе колдонбой, декоративный косметика колдонбогондуктан мен маска койгондон кийин өчүрөйүн деп атайын ушуну алдым да. Ботаниканын маскаларын постоянно колдоном. Ботаниканын маскалары майлуу. И беттен оңой менен жуула бербейт, ошондуктан мен ушуну алдым да, именно спонж менен кетиргенге. И башка кремдерди да, башка маскаларды именно спонж менен кетиргенге алдым. Андан кийинки вишневый конфитюр жидкий мыло. Прям бул вишня жыттанат, мунун жыты дагы аябай сонун. Жегим келет да. Прям вишня жыттанат, аябай сонун. Постоянно мен негизи эле постоянно ушу жидкий мыло колдоном күнүмдүккө. Беркиндей твердый мылолорду только душка колдоном да. Муну күнүмдүк көзгө коюп коем, бул аябай көпкө жетет. Тоже экономичный аябай.
Андан кийинки эксперт фармасынын пребиотик, гель пребиотик для полости рта. Бул эмне кылат? Именно могул жерде плюс деген белги менен кызыл болуп турса, демек бул сизге жардам берүүчү аптечка, домашний аптечка да. Бул балдарда стоматит болгондо, билесиздер оозунун ичинде ооз көмдөгүндө, чоңдордо болобу, балдарда стоматит болгондо бул эң сонун нерсе. Сонун жардам берет. И ооздо воспаление болсо, тиштер ооруса, ошонун баардыгына сонун жардам берет. Прям ар бир үйдө болушу керек да. Особенно кичинекей балдар бардыгында баардык нерсени оозуна салып берип, балдардын оозунда стоматит пайда болот да, ошондо аябай керектүү нерсе. Андан кийин Ланселот антиперспирант дезодоранттары. Мага ушул Ланселот сериясы жакты. Мунун атырлары дагы аябай шикарный, шампуньдары, самыны бүт прям кремдери баардыгы бар. Именно антиперспирант дезодоранттары колонсонун кетирет экен да. То, что интересно, мен адам көп жылдан бери колдонот антиперспирант дезодорант, бирок постоянно башка компаниялыкын колдончу, либо базардан алып келип эле базардын эле саткандарынан колдончу да, башка фирмалардыкын. Бирок ушундай результатты мен күткөн эмесмин да, действительно. Не колонсо болсо эгерде вообще кетпей жатса, мужской болобу, именно ушуну колдонуңуздар. Ланселот эркектерге вообще шикарный. Кетирет, эч нерсе калбай калат да. Бирөөсүн колдонуп бүттү атам, ошондон кийин уже эч нерсе жок да. Итердебей да калды, мурункудай вообще сонун болуп калды. Канча жылдан бери башкалар колдонуп жүрдү эле да. Андан кийин детский шампуньдар, именно 2 в 1, 3 плюс шампунь плюс бальзам. Мындан экини алдым, бул подаркага кетет. Подаркага кетет дегеним, бул жакта дагы 2 зубный паста 3 плюс. Подаркага кетчү нерселер да мунун баардыгы. Анан детский крем. Мен мына үчөөнү мындай набор кылып алдым да, ошондо. Мындай набор кичинекей кызга туулган күнүндө, как раз 3 чыкты, туулган күнүндө белекке беремин. Незаменимый вещь, мы постоянно колдонобуз. Вот кремди деле постоянно колдонот. Эртең менен кечинде, аны зубный паста, шампунь, күнүмдүк керектелүүчү нерселер. Андан кийинки мага аябай сонун жаккан, бирок мага эч эле буйрбай жүрөт, ушул гель для душа. Ушуну уже ушу каталог, мурунку каталогдон бери алып келатам, эч өзүмө буйрбай койду да. Прям жыты шоколадчыдан муну заказымды көргөн киши эле жыттап туруп эле мага берчи деп алып кетип калат да. Бул дагы заказга келип, бул дагы сатылып кетти, бул каталогдо уже болбосо өзүм алганмын да. Бул да кетти. Андан кийинки бизде Фаберликтин чайы, травяной сбор, чистота и легкость в теле. Организмде очищение кылганга, плюс арыктаганга, организмде лишний токсиндерди баардыгын чыгарып коет. Составында бир гана чөптөрдөн турат. Организмди полный тазалап берет. Фитополистиренка, бул өзүм алдым, чтобы жеңил жүргөнгө и организмди тазалаганга жөнөкөй чай менен эле. Андан кийин мага ботаниканын маскалары, маскасын аябай жакшы көрөм, кечке эле маска дей берем да. Краскалар аябай жакты. Бул краска эмне кылат? Биз обычный хна колдонгондун ордуна вот ботаниканын кремди, маскаларын колдонсоңуз, краскаларын колдонсоңуз, бул хна ордуна кетет да. Мисалы хна менен боегондо чач капкара болуп, жууган сайын капкара болот да, полотенцалар капкара болуп, так болуп вообще кетпей калат да. Хнадан кийин негизи чачка башка вообще краска албай калат. Кайсы красканы колдонсоңуз, чачка хнадан кийин эч нерсени албайт. Мен 10 жылдан ашып кетти, жалаң только хна колдончумун, чачым аябай мына кайраак түшүп кетти. 2 ай болду окшойт боегондо, 2 ай сайын мен хна алып боечумун да. Анан мен ушу ботаниканыкын боеп көрөйүн деп, бир жолу краска менен боесом албай койгон, ошондон кийин жолотпой койгом, потому что краска в любом случае албайт да, хнадан кийин красканы эч албайт. Именно ботаниканы алдым, бул жакта именно бул только натуральный ингредиенттерден турат. И ушул краска мен чачымды алды элестетиңиздер, хнадан кийин. Ошондон кийин мен постоянно ушул ботаника сериясын колдонуп калдым, краскасын. 2 ай сайын, 2 айда бир боем, 2 айда бир аламын. И аябай сонун бойт, чачты. И жуугандан кийин дагы обычный краскадан эле полотенцага көп кала бербейт да. Мен эмеден аябай жаман кыйналчумун да. Хнадан кыйналчумун. Жанында калып калсаң, бир аз суук болсо эле кийиме тама берчү да, краска чыга берчү, капкара болуп элечи. И далай полотенцаны ошондон ыргытканмын да, улар краска болуп калып эле аябай начар көрүнүп калып. Эми ушуну алып жыргап эле калдым да, краска чачымды өткөнү. Андан кийинки эң сонун нерсе бул бизде ортопедический подушка. Фаберлик компаниясынын именно из лузги гречихи бизде подушка бар. Массажный подушка, бул эмне кылат?
сыртынан эле окусаңыз да болот. Ортопедический эффект деп турат. Эффект микромассажа, эффект тонизирования, то есть сергитет да адамды. Гипоаллергенный, эгерде аллергияңыз болсо эч нерсени албай кала берсеңиздер болот. Гигиеничный, мунун сыртын ичин төгүп туруп жууп койсоңуздар болот да. Ала өтөт, воздухопроницаемый, что самый важный. Микромассаж кылат жана ароматерапия. Бизде ушундай сонун жаздыктары бар таблеттеги. Азыр ачып көрсөтөм. Бул именно эмнеге остеохондрозго жардам берет. И бул деген ортопедический болгондуктан баш оорубайт да. Бул башынын формасын алып кете берет да. Любой жатканда адам кандай жатса ошо башынын формасын алат дагы. Эч оорутпайт, эч кыйынчылык келтирбейт. Мына бул жакта замочкасы бар. Сыртын жууш керек болгондо замочкасын ачып туруп, бул жактан муну төгүп туруп эле анан жууп койсоңуздар болот. Мына ичинде кадимки эле гречканын кабыктары. Анан жыты дагы аябай сонун экен, мындай приятный. Мен негизи гречканы жактыра бербейм, бирок мунун жыты приятный экен. Аябай выраженный жыт жок, ачканда эле билинет да. Бул жалаң ушул ичинде гречневый лузгадан толтурулган. Аябай сонун. Муну бир жака толтуруп, жуурда бир жака салып туруп жууп берсеңиздер болот. Именно остеохондроз менен кыйналгандар, баш оорудан кыйналгандар ушул жаздыкты колдонсоңуздар болот. Аябай сонун экен. Бул баш кандай жатса, кандай формада жатса, ошол форманы алып кете берет экен да. Ортопедический, кичинекей балдарга билебиз, ортопедический бийик жаздыкка көнүп калган балдарга да ушундай алып кетсеңиздер болот. Эч кандай мойнуна дагы, башына дагы зыян келбейт, и башы дагы оорубайт. Аябай сонун экен. Аябай жакшы. Эми только биз ушул подушкаларга өтөбүз буюрса. Буюрса жалаң подушкаларга алып койсок, бул уктаганыбыз дагы оңолот, уйкубуз дагы, баш ооруну да жок кылат. Туура эмес жатканда да баш ооруп калат себептер менен, бардык нерсеге дары. Менин экинчи заказым ушул болду. Көңүл бургансыздарга чоң рахмат. Баарыңыздарга ийгилик каалайм.